Желек алмашты. Президент жарлыққа қол қойды. Президент Садыр Жапаров Қырғыз Республикасының мамлекеттик символдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна кол койду. Мыйзам мамлекеттик башка символдордун бирин жакшыртуу максатында кабыл алынган. Мамлекеттик туунун сүрөтү түшүрүлгөн расмий документтердин баары алардын жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулат. Ал эми автотранспорт каражаттарынын номердик белгилери жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун сүрөтү түшүрүлгөн транспорт каражатын каттоо жөнүндө бөлүк тиешелүү мамлекеттик орган тарабынан алмаштыруу жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин колдонулаарын президенттик басма сөз кызматы билдирди. Кабыл алынган мыйзам менен Кыргыз Республикасынын туусундагы күн нурунун толкун сымал формасы түз болуп өзгөртүлгөн. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан 20-декабрда кабыл алынып, 56 депутат макул, 15 депутат добуш берүүдөн карманып, 5 каршы добуш берген. Тууну өзгөртүү мыйзам долбоорун министрлер кабинетинин төрагасы Нурланбек Шакиев жана Улан Примов ноябрь айында демилгелеп чыгышкан. 16 декабрдагы курултайда президент демилге анык экенин ачык айтып,